Туугандар анан бул эже номерин издеп, дарегин издеп, анан номерлерин сурап мага чалбай эле коюңуздар. Чындыгында мен бере албаймын. Ушундай кылып жашырып, анан элге жарыя кылып, анан кийин номерин бергенге бул туура келбей калат. Эжебиз эгер ушул болгон болсо тийбейм деп айтты. Кудай кааласа, кыскасы ачык эле айтып коеюн дейм да. Мага ушундай видеолор чыгарганда эле өтө көп звоноктор болот, анан жооп бербейсиң дейт. Мен билесиздер, Москваларды алып барам, Москва алмага калай бизге карайт. Анан Кыргызбай бар, эл көп жазат, өзүмдүн жеке иштерим мисалы туурабы. Ошого көп звоноктор жооп бере албай калам туугандар. Ошондой максатта чалып жазбай эле койсоңуздар. Которсо калгандыргасы үчүн 1-2 сомдон которуп жардам берип коелук. Иншалла барыңыздан Алла разы болмосун. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Кыргызбай YouTube каналыбыздын катталуучулары, урматтуу Москвада эмгектенип жүргөн бир туугандар. Бизди дүйнөнүн ар бурчунан көрүшөт. Америкадан, Кытайдан, Түркиядан дегенде, Кудай кааласа биздин канал горячий. Буга чейинки чыгарылган видеолорго ордунда, убагында жардам берип, көмөк көргөзүп, мисалы жанагы өзгөнүк агам ошондон эртеси күнү эле Кыргызстанга кетти. Көптөгөн маселелер сразу ордунда чечилип атат. Кудай кааласа ар дайым ушундай биримдикте бололук туугандарым. Биримдикте болсок эч ким бизди жеңе албайт. Биримдигибизди ар дайым көргөзө берелик демекчимин. Анан бүгүн Омскада бир карындашыбыз көчөдө калып, аты жөнүн айтпай эле коеюн, үйдөгүлөр бияка жөнөткөн экен. Анан кыскасы ошондой болуп, ата энеси аяктан чырылдап мага чалат, бир нерсе кылгыла, жардам бергиле. Мен чоңдор менен связдаштырып койдум. Кудай кааласа алар кызды таап жөнөтөбүз деген жакшы сөздөрүн айтышты. Кудай кааласа ар дайым биримдикте бололук туугандар. Эми бүгүн мындай тема болуп атат. Бул эжебиз 3 жашар колуна кызы менен, 2 жашар баласы менен көчөдө калыптыр. Үй бүлөлүк проблемалардан улам ушинтип 2 жолго түшүп, эжебиздин айтышына караганда мен ишенбей тааныган билгендеринен, жашаган жердеги адамдардан связдашып тактадым. Чындыгында ошондой болуптур. Эми үй бүлөлүк тема, биз кийлигишпейбиз, эжекебиз ыйлап 4 күндөн бери бизге связга чалат. Мындайча айтканда, өтүп кеткен пятница күнү үйдөн чыккан, ошол бойдон көрүнгөн жерде көчөдө калыптыр да, кыскасын айтканда. Тааныш билиштер экен, аркыныка беркиникке отуруп, бир тааныбаган эле бир эжелердин үйүндө жашап атыптыр азыр. Бул жерден бүгүн түнү чыгып кетиш керек экен. Кудай кааласа жардам керек туугандар. Эмне болгондо да ал өздөрү семейный чечишет, аны эжебиз катуу сел коюптур. Кыскасы эжебиздин далилерин айта албайм. Жардам берсек ошол 1 рубльден, 2 рубльден бир жардам берип койсок, эми бизди көптөгөн мекендештер көрөт. 50 000 адам көрөбү, 60 000 адам көрөбү, 1-2 рубльден которуп койсок, бул эжебиздин өзүмдүн жашоомду алып кеткенге квартплатамды эле төлөп бир жерге кирип алган болсом дейт. Бала чакам эптеп, бирөөнү садикке берем, бирөөнү бир нерсе кылып эле бая кылып алсам дейт. Мен айттым да, Кыргызстанга кете бербейсизби десем, Кыргызстанга барсам дейт, мындай эптей албай калам жашоомду деп атпайбы, ошого буяктан эле биримди 2 кылып кетсем дейт. Карта номерлери да жок экен эжебиздин. Үйдө эле ошол бала карап, үйдө эле отурган экен да. Кыскасы эми инсап берсин баарыбызга, чет жерде жүрөбүз, бекем бололук үй бүлөгө. Эми бул жерде мен чоң ата болгум келбейт, ачыгын айтканда. Просто көңүл кош карай албадым. Эжебиз чалып ыйлаганынан 2 бала менен көчөдө калдым укам. Эми элдерге жардам берип жүрөсүңөр го, Кыргызбай каналы келип бир мага да жардам берсеңер. Эжебиздин акыл эси тунук экен. Аны айттым, эже, биз видеону чыгарган болсок, үйлөнөм дегени чыгат, баласын бер дегени чыгат. Кыскасы толгон токой ушуга чейинки болгон нерселерди айттым. Турмушка чыкпайт экен туугандар. Жардам берсек жөн жардам берип коелук. Карта номери жок болгондугуна байланыштуу мен өзүм номерим коюшка мажбур болдум. Эми көчөдөн 1-2 эми 100 рубль, 200 рубль кылып топтош. Эми бул Москва 21-кылым дегендей 2 рубльден, 1 рубльден которгон болсоңуздар, болгон топтолгон акчаны мен сиздерге көргөзүп, доказательство кылып, мага 1 сом 1 тыйыны керек эмес. 2018ден бери YouTube'да жүргөн болсом, кимди тартпайын, кимге бир жардам көргөзбөйлүк сиздер менен. Бардыгыны өздөрүнүн карта номерине койгом. Айла жок, эми мунусунда коюшка туура келип калды. Максималдуу турдө группага таратып бир жардам берип коелук. Кудай кааласа азыр бизге Азия Микс дүкөнүн тартып жүрөм. 5000 рубль спонсор болду. Азыр жардамга коюп берем видеонун аягында. 5000 рубль ошолордун атынан беребиз иншалла. Демөөрчү. Азия Микске барып кийиниңиздер туугандар. Өзүбүздүн Москвада эң чоң дүкөн. Аз аягында видеороликтер коюп берем. Ошол 5000 рубль менден берип кой, Алланын ыраазы үчүн деди. Иншалла спонсор болоюн дейт. Мына ушундай туугандар. Бири-бирибиздин жакындарыбызды жаныбызда барында, ушундай жарыкчылыкта кадырына билип, урушпай, талашпай, тынч жашайлык, жаман жагыбыздан
көрүнбөйлүк, башка журтта жүрөбүз, ынтымактыкта бололук дегендей. Азыр эми бирим эки кылып улап кетем өзүм дейт. Эжебиз негизи жогорку билим бар экен. Эмнени айтыштагын билбей калдым кыскасы. Түн ортосу болуп кетти бул жагы. Лайк басып, комментарий жазып коюңуздар. Эгер акча топтолуп, баягы болгон болсо мен комментарийга карта номерлерди жазып койгонмун. Топтолду, наркы берки деп жазып коем туугандар. Карта номерди өчүрүп койгон болом. Эгер топтолгон болсо, где-то бир 100 миң, 120 миң акча топтоп берсек, жандан көбүрөкпү жашоосун улап кеткенге жүзүнү тарткым келбеди. Эми эжебиз отуруп алды окшойт. Жүзүнү тарткым келбеди ачыгы. 1-2 сомдон берсек Алланын ыраазы үчүн беребиз же айтты да, мен болгон бар жокtu айтам дедим. Үй бүлөнү теманы дедим. Элге алып чыгып баягы кылалы дедим. Эл берген болсо ошол эки балаңызга бир мындай жардам бериш мүмкүн дедим да. Мен деле боорум ачат чындыгындачы. Ошондой туугандар. Ар дайым эл кызматына боло бермекчи кыргызбай. Кыскача жардама ошого көңүл буруп койгула туугандар. Могу Новый Черемушкинин 6-выходуна чыккандан кийин туугандар, метродон чыгып эле мындайынан бастык. Улица Гарибальди 23, корпус 2, Азия Микс могул жерден көрүнүп турат. Мына ушул жерден экинчи этажга көтөрүп чыгабыз. Рисовкалар бар. Өтө сонун. Кааласаңыздар, бежевый, черный, синий, голубой бар түсті бар. Кааласаңыздар, однотонный бар. Кааласаңыздар, North Face брендтен жакшы качествода рисовкалар бар. Ылый да болсо ветровкалар. Балар болсо 2100дөн. Мына ушундай эле Nike'дын жашылдары келген, кара түстө келген, сері түстө полоскалар менен ар кайсы фасондо бар. Футболкалар карабайсыздарбы? Кандай түстө, кандай фасондо. Мына баасы болсо мону айткан 1200 рубль. Мону 990 рубль. Экиге бөлүп коюңуздар болду, ошо алып кете бериңиздер. 1200, 600 рубль алып кетсеңиздер болот. 50% скидка. Ушундай эле мына кара түстө бар. Кандай түстө? Хаки деп койсок болот. Хаки. Жашыл деп койсок болот. Мына серый. Ошо эле мына Gap'тын брендинен өтө качественный. Лично кийип жүрөм. Булар болсо 3500 рубльдан. Эки түстө келген. Бирөө бежевый, экинчиси болсо коричневый. Булардын деле баасы ошондой эле. 1350 рубльдан башталып 2400 рубльга чейин. Ар кайсы түстө бар. Синий, кааласаңыздар, кара, көк, ачык көк цветтерде. Кайсысы кааласаңыздар, ошол түстө размерлер баары бар. Полоскалар болсо жаказ менен бар, жаказ жок бар. Мына хаки цветте, бордовый, черный, зеленый цветте ар кайсы түстө бар. Булардын баасы болсо 1500дөн 1700 рубльга чейин. Ушундай эле мына карабайсыздар. Ушундай эле батниктер бар. Мына классический форматта, полуклассика формат деп койсом болот. Уже с длинными рукавами деп койсом болот. Булардыча. Караңыздар, мында токтотуп көрүңүздөр мына. Мына ушундай кийимдер бар экен, эжелер. Карындаштар. Балар 1800 рубльдан ушул рет. 1800 рубльдан ушундай эле рубашкалар бар. Мына жеңил, мына азыркы погодага үстүнө бир нерсе кийип алсаңыздар деле мына байкасаңыздар болот. Байкаңыздар. Ошондой эле Nike'дан деле келген. В основном бизде спрайм деле ал эмес болсо ушул күндөн баштап Adidas, Nike'дан деле 10 биттен бар ар бирөөнөн. Мына ушундай туугандар, Азия Микстен адрестери жазылган. Барып кийиниңиздер. Каналга катталыңыздар, лайк басыңыздар. Эгер кимдир бирөө кирди чыкты кылам деп издегендер болуп калган болсо, сүйүнөгөн номерин коюп коем. До конца айдайт, кегине 3 ай коюп берет. Чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Каналга поддержка кылыңыздар туугандар. Лайк басыңыздар. Ар дайым ушундай жакшы күндөр болсун. Мындай нерселер менен чыкпайын. Өз чынында уялып бараң чыгып атам ачыгача. Эмне болгон? Бомуш болуп кеткенден кыргыз, ал болгондон, бул болгондон ошол кыргыз болуп атат да Москвада. Көп сүйлөп койдум, ошо рахмат.